24 карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Россотрудничествонун башчысы Оштогу орус үйүнүн кызматкеринин кармалышын чагымчылдык деп атады. Оштогу орус үйүнүн кызматкери Наталья Секеринанын кармалышы чагымчылдык. Бул тууралуу 23 апрелде Россотрудничество уюмунун башчысы Евгений Примаков билдирди. Түшүндүрмөлөр жана реакция күтүлүүдө. Мына бул чагымчылдык. Натальяны чыгарып алабыз. Биз өзүбүздүкүн таштабайбыз. Жыйынтыктар чыгарылды. Алар натыйжалуу жана жагымсыз болот деп жазды ал Telegram каналына. Буга чейин УКМК Оштогу орус үйүнүн кызматкери Наталья Секеринаны жалданмачылыкка азгыруу иши боюнча кармаганы белгилүү болгон. Аны менен биргеле бул иштин алкагында дагы 3 киши, анын ичинде Ош мэриясынын басма сөз кызматкери Сергей Лапушкин кармалган. 4 тең 17 июнга чейин камакка алынган. Кыргызстандын кылмыш кодексинде башка өлкөдөгү куралдуу жаңжалдарда пайдалануу максатында жалдануучуларды азгырып тартуу, каржылоо жана үйрөтүү үчүн 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу, ал эми башка мамлекеттеги куралдуу жаңжалдарга катышуу үчүн 10 жылдан 12 жылга чейин абакка кесүү жазалары каралган. Ошто антикинотеатрларды жабуу сунушталды. Бүгүн 24 апрелде Ош шаарынын вице-мэри Салтанат Аманова антикинотеатрларды жабууну сунуштады. Буга өткөн жылы мындай жайда 3 жашы жете элек кыздын зордукталганы себеп болгон. Жашы жете элек кыздар эле эмес, башка кыздар деле алкоголдук ичимдиктерди ичип ошол жерлерде, түнкү клубтарда отурганы өкүндүрөт. Ошон үчүн кыздардын саламаттыгын, ден соолугун, балдарга карата кылмыштуулуктун алдын алуу максатында ушул коллегиялык жыйында антикино жайларын жабууну сунуштайм деди вице-мэр. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Дамирбек Исаков 15-17 жаштагы 3 кыздын зордукталганы боюнча факты катталганын ырастады. Ал мындай жайларды жабуу үчүн мэрия менен шаардык кеңеш менен биргелешип токтом кабыл алышы керектигин белгиледи. Антикино деген негизи биздин кыргыздардын менталитетине жараксыз нерсе экен. Салтанат Абдылдаевна туура маселени көтөрдү. Антикино дегенди жабышыбыз керек. Бул бизге терс көрүнүштөрдү алып келип атат, деди Исаков. Милиция мындан башка да жашырган учурлар да болушу мүмкүн деп эсептейт. Тим Туркияда кыргызстандык мугалим кармалганын ырастады. Тышкы иштер министрлиги Туркияда математика боюнча олимпиадага окуучуларды коштоп барган кыргызстандык мугалим кармалганын ырастады. Бул маселе министрликтин жана Кыргызстандын Туркиядагы чет өлкөлүк мекемелеринин көзөмөлүндө. Кармалган кыргызстандык жарандын жакын туугандары менен үзгүлтүксүз байланыш түзүлүп турат деп айтылат маалыматта. Башкы консулдук Туркиянын органдары менен байланышта экенин, кармоо жагдайларын жана себептерин тактоо боюнча иштер жүрүп жатканын кошумчалады. Буга чейин ЖМКлар Маариф мурдагы Сапат фондунун мугалими Азамат Нурмат уулу Туркияга окуучуларды олимпиадага коштоп баргандан кийин дайынсыз болгонун жазышкан. Азамат Нурмат уулунун жакындары анын 20 апрелде Анталияга 6 окуучусун алып бара жатып, Стамбул аэропортунан чек ара кызматкерлери тарабынан кармалып, ошондон бери дайынсыз экенин Азаттыкка билдиришкен. Министрлер кабинети 2024 жылы 31 декабрда Сапатты Маариф фондуна өткөрүп берүүнү чечкен. Мекемеден бул чечим окуучулардын кызыкчылыктарын жана билим берүү тармагындагы ишенимдүү өнөктөш катары фонддун татыктуу аброюн камсыз кылуу менен негизделгенин белгилешкен. Эртеси Сапаттын жетекчилиги кыргыз бийлигинин бул чечими күтүүсүз болгонун билдирген. Ошол эле учурда алар бардык юридикалык жана укуктук нормалар сакталат деп үмүт артаарын айтышкан. Түрк бийлиги Сапатты 2016 жылы Туркиядагы аскердик төңкөрүш аракеттеринин уюштуруучусу деп эсептелген оппозициялык дин аалымы Фетхуллах Гүлен менен байланыштырып келген. Гүлен өзү төңкөрүшкө тийиштүү айыптоолорду четке каккан. 2016 жылы Туркия Кыргызстандан 1992 жылдан бери иштеп келе жаткан Себат лицейлерин жабууну талап кылган, бирок анда кыргыз бийлиги мындай сунуштан баш тарткан. Ошто дөңгөлөк желимдөөчү жайда жарылуудан 1 киши каза тапты. Ошто желимдөөчү жайда дөңгөлөк жарылып, 1 адам каза тапты. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Окуя 22 апрелде Оштун Кара Суу районуна караштуу Мады айылында болгон. Бул факт каттоого алынып, окуя болгон жерге Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу чыгып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган деп билдирди облустук милициядан. Учурда тергөөгө чейинки текшерүү иштери уланууда.